Kede biz bunu ayaldın mildeti başka, enenin mildeti töröş, enenin mildeti turmuşka çıkış, enenin mildeti köyge başı iş degenimiz menen Jaratkan Allah Taala erten kıyamata surayı turgan nesnelerge kelbeydi. Jaratkan Allah Taala surayı turgan nese keremeti Kur'anda özü bayandap: "Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun." İnsanlar menen jinderdi men ibadat üçün, namaz üçün jarattım deydi. Demek jaratkan Allah Taala bizi jaratkan maksatı namaz üçün jaratıptır. Namaz üçün, ibadat üçün, Kudaydı tanış üçün jaratıptır. Tuра mına ошол Kudaydı tanuu menen birge, mına ошол bala tarbiyagan, köyge baş iген, mına ошол коомчулукка bir жакшы жагыбызды тарбиябызды көрсөткөн бул мына ошол энелердин негизги ролу алумму мадраса иза салахат салахал мужтама. Ene degen bul mektep, eger ene degen mektep olsa коомчулук оңолот дейт. Мен айтайын дегеним, бүгүн ene degen mektep өз мектептигин аткарып атабы, өз ролун аткарып атабы. Бүгүн биздин мектеп деген мектептерибиз 11 жыл балдарды окутуп аттестатын берип башкасын берип тамга таанытып чыгарып атат. Бирок мына ошол энелер дагы бүгүн биз энелик милдетибизди аткарып атабызбы, аткарбай атабызбы? Чындыгында биз бүгүн пайдалуу нерселер менен убактыбызды өткөрүп атабызбы, өткөргөн жокпузбу? Жана мен жогоруда айткандай эле, минайна жина, биз кайдан келдик? Егер кайдан келгенди изилдеп сүзүштүрө турган болсок, "Ва ма халактул jinne wal insa illa liya'budun." Адамдар менен жиндерди ибадат үчүн жараткан болсо, Аллах Таала тарабынан кеппиз. "Ва лимаза жина", эмне үчүн келдик? Жогоруда айткан аяттай ибадат үчүн кеппиз. "Ва ила айнал масир", эми кайда барабыз? Келишин келип алдык. Кээ бирөөлөрүбүз 60 жылын жашап койдук, кээ бирөөлөр 40 жылын жашап койдук. Эми мындан ары 80ге киргенден кийин, 90га киргенден кийин кайда барабыз? Ал жерден нары жашоо бүттүбү? Же андан ары наркы дүйнө уланабы? Эгер улана турган болсо, уланганга сизде жакшы жаңылык барбы? Жаман жаңылык барбы? Сизде сооп барбы? Күнөө барбы? Кабырда тынч жатасызбы? Тынч жата албайсызбы? Мына ушунун бардыгына бүгүн тирүү кезиңизде, денеңизде күчүңүз бар кезинде, мына ошол ойгонуп ошонун үстүнөн иштей турган учур. Fadakir fa inna zikratan faul mu'minin. Eskertkin, eskertүү imandууларга пайда берет дейт. Eskertkin, eskertүү imandууларды ойготот дейт. Апалар бүгүн ойлоно турган, ойгоно турган учур. Кээде мына ошол турмушка чыкканыңызды, бала төрөгөнүңүз башканы, энелик кылганыңызды, энелик милдетимди аткарып атам, аялдык милдетимди аткарып атам деп өзүңүздү өзүңүз алдап койбоңуз. Сиздин энелик, апалык милдетиңиз мына ошолорго жакшы тарбия берүү менен бирге Кудайдын ыраазычылыгына жетүү, Кудай буйруган нерселерди аткаруу, Кудай тийген нерселерден тыйылуу. Ва ма атакумур расулу фахузу ва ма нахакум анху фантаху. Пайгамбар эмнени алып келген болсо, эмнеге буйрук берген болсо ошол нерселерди аткаргыла, пайгамбар эмнеден тыйган болсо, ал нерселерден тыйылгыла дейт. Бүгүн биз кээде коомчулук бир иш кыларда башкада пайгамбар медептир. Динде кандай экен, мусулманчылыкта кандай экен? Мен мусулмандын кызы катары, мусулмандын апасы катары, Кудайдын пендеси катары, пайгамбардын үммөтү катары кызымды турмушка бергенде ушундай той кылсам болобу? Баламды үйлөгөндө ушундай кылсам болобу? Деген маселе бизде бүгүн барбы жокпу?